Көркөм өнөр тарыхы кээде эски китапканага окшоп кетет. Оор томдор, чаң баскан текчилер жана улуу чеберлердин ысымдары жазылган такталар менен. Такталардагы ысымдардын дээрлик баары көп убакыт бою эркектерге таандык болгон. Бирок бул искусствода аялдар болгон эмес дегенди билдирбейт. Тескерисинче, алар жөнүндөгү барактар жөн эле түзүлгөн эмес. Көп убакыт бою көркөм өнөр тарыхын аны жазгандар дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүнөн келген окумуштуулар, коллекционерлер жана изилдөөчүлөр түзгөн. Алар дээрлик дайыма аялдарды мындайча айтканда устаканалардын көмүскөсүндө калтырышкан. Аларды музалар, шыктандыруучулар, сүрөтчүлөрдүн жубайлары деп аташкан. Бирок сүрөтчүлөр деп эмес. Ал тургай бир нече кылым бою искусствонун академиялык сүрөттөлүшүндө өстөмдүк кылган Европада да аялдардын ысымдары эске сакталууга татыктуу ысымдардын катарына сейрек кошулган. Аялдардын укуктары үчүн күрөш жана суфражисттер доору менен бирге бурулуш болду. Тарыхчылар архивдерди кайрадан карап чыгып, унутулган ысымдарды таап, албетте, аялдар ар дайым искусствонун чоң бөлүгү болгонун аныкташты. Аялдар сүрөт тартып, текстиль, скульптура, графика жаратышкан. Ар бир жаңы табылган тарых искусствого дагы бир көз карашты кошту. Анткени аялдын тажрыйбасы бул ошол эле темаларга башкача көз караш. Жашоо, дене, коркуу, сүйүү, эс тутум. Темы, они всегда максимально универсальны. То есть, соответственно, есть художницы, которые... Негизинен темалар ар дайым мүмкүн болушунча универсалдуу болду. Демек, аялдардын дүйнөгө көз карашын ачып берген сүрөтчүлөр бар. Алар башка сүрөтчү айымдар же сүрөтчү мырзалар сыяктуу эле темада сүйлөшөт. Бирок өздөрүнүн перспективасы өздөрүнүн тарабынан. Башкача айтканда, эркек киши аялдын башынан өткөн тажрыйба жөнүндө айта албайт. Анткени ал объективдүү түрдө анын ордунда эмес. Демек, аялга үн бергениңде дүйнөнүн сүрөтү эки эсе бай, эки эсе жаркыраган, эки эсе кызыктуу болуп калат. Анткени ал башка тараптан айтылган. Женщине, то у тебя буквально картина мира становится вдвое богаче, вдвое ярче, вдвое интересней, только потому, что она рассказана с другой стороны. Көптөгөн улуу сүрөтчү айымдардын кызыктуу жалпы өзгөчөлүгү бар. Алардын өмүр баяндары укмуштуу роман сыяктуу окулат. Көбүнчө бул окуяларда азап, өзгөрүүлөр, таң калыштуу кокустуктар жана тагдырдын күтүүсүз бурулуштары өтө эле көп. Фрида Калланын тагдырына көз салыңыз. Жаш кезинде ал коркунучтуу автокырсыкка кабылат. Дарыгерлер анын денесин бөлүк-бөлүгү менен чогултушат. Кыймылсыздыктын, гипстин оорунун айлары. Көпчүлүк адамдар үчүн бул көнүмүш жашоонун аягы. Ал эми Фрида үчүн бул искусствонун башталышы. Төшөктүн үстүнө бекитилген күзгүдөн ал автопортреттерди тарта баштайт. Ошентип 20-кылымдын эң таанымал көркөм тилдеринин бири пайда болот. Анын сүрөттөрү коркуу, жалгыздык, ошол эле учурда адамдын укмуштуу күчү жөнүндө баяндайт. Фрида жеке трагедиясын универсалдуу тилге айландырат. Ар кайсы өлкөлөрдүн адамдары аны котормочусуз түшүнүшөт. Анткени жашоо менен өлүм, сүйүү менен жоготуу темалары баарына бирдей. На примере Фриды Калла мы буквально видим восприятие мира, что нельзя отделить все на... Чындыгында, Фрида Калланын мисалында биз дүйнөнү кабыл алууну түзмө-түз көрөбүз. Башкача айтканда, баарын жалаң гана жаман, жалаң гана жакшы деп бөлүүгө болбойт. Баары көз карашка, убакытка, жагдайга жараша болот. Негизинен Фрида Калла абдан татаал жолду басып өттү. Бирок ошого карабастан, ал өзү болуу мүмкүнчүлүгүн тапты. Дүйнө жүзүндөгү адамдар, аялдар, эркектер азыркы учурда дагы анын коркууларын, күмөн саноолорун, ооруларын жакшы сезишет. Аларды живописинде абдан кызыктуу, символикалык, метафорикалык учурлар менен жеткирет. Демек, менимче, бул жерде жашоонун, өлүмдүн, улануунун универсалдуу суроолору, экзистенционалдык темалар ар бир адамды козгойт. Такими метафорическими моментами в своей живописи. И, соответственно, мне кажется, здесь сталкиваются универсальные вопросы жизни, смерти, продолжения, экзистенциальные, наверное, такие темы, которые касаются каждого. Искусствонун бир өзгөчөлүгү бар. Ал ар дайым туулуп өскөн жеринин жыты менен жыттанат. Француз живописи кофенин жана Сена дарыянын үстүндөгү абанын жытындай. Мексикалык живопис жолдордун жана ачык базарлардын жытындай. Аял сүрөтчүлөр көбүнчө өз жеринин бул жытына өзгөчө сезимтал болушат. Ошол эле Фрида Калла
Анын эмгектери бул түзмө-түз мексикалык маданияттын деми. Анын сүрөттөрүндө элдик кийимдер, байыркы символдор, ачык орнаменттер, калымка чейинки цивилизациялардын мотивдери пайда болот. Көбүнчө ушундай жеке нерселерден искусствонун багытын өзгөрткөн идеялар жаралат. Очень интересные есть примеры биографии жизни и творчества, к примеру, Софии Делоне. Это уроженка Украины, которая переехала и вышла замуж за... Жашоосу жана чыгармачылыгы тууралуу кызыктуу мисалдар бар. Мисалы София Делане. Ал Украинада төрөлүп, кийин көчүп келип, сүрөтчү Роберт Деланеге турмушка чыккан. Кийинчерээк алардын искусствого болгон жалпы кумарлары жана умтулуулары таптакыр жаңы жанрды жаратууга жардам берген. София Делане патчворкинг менен алектенип, курак куруп, майда чүйдөсүнө чейин тиккен. Жана бул кандайдыр бир деңгээлде ага анын чөйрөсүндөгүлөргө абстракциялык искусствону өнүктүрүүгө түрткү берген. Башкача айтканда, ал баласы үчүн жууркан тиккен. Ал эми бул оймо чийме кокусунан пайда болгон катыштар, кокусунан эле заманбап абстрактуу искусствонун көптөгөн кыймылдаткычтарынын бири болуп калган. Ребенка. И этот узор, эти случайные, получается, соотношения, как будто бы невзначай стали одним из многих таких двигателей современного абстрактного искусства. Көбүнчө окуу китептеринде дүйнөлүк искусствонун тарыхы батыштын көзү менен Парижде, Лондондо же Нью-Йоркто болгон көркөм процесстер аркылуу баяндалат. Бирок дайыма башка тарыхтарда болгон. Алар жаныбызда эле болуп өткөн. Казакстанда өз өнөрүнө кызыгуу дайыма болгон. Бүгүнкү күндө бул кызыгуу өзгөчө байкалууда. Көрүүчүлөр Казакстандын жана бүтүндөй Борбордук Азиянын искусствосуна дүйнөлүк көркөм процесстин маанилүү бөлүгү катары барган сайын кайрылышууда. Адамдар өз маданиятын тереңирээк билип, анын уникалдуу маанисин жана муундардын жандуу байланышын түшүнгүсү келет. Дал ошондуктан Борбордук Азиянын сүрөтчү айымдарынын эмгектери бүгүн өзгөчө жаркырап угулууда. Алар салт менен азыркы заманды бириктирет. Алардын сүрөттөрүндө талааны, байыркы оймо чиймелерди, үй бүлөлүк тарыхтарды, эскерүүлөрдү көрүүгө болот. Мне кажется, что касается Центральноазиатского региона, еще начиная с 70-х годов, яркие примеры. Чындыгында менин оюмча Борбордук Азиянын аймагында 70-жылдардан баштап топтордун, сүрөтчүлөрдүн коллективдеринин же сүрөтчүлөр союздарынын жуптук долбоорунун ачык айкын үлгүлөрү болгон. Эми коомчулук алыскы дүйнөлүк мисалдарды, окуяларды гана окусу келбей, өз искусствосунда билгиси келет окшойт. Ал эми иш жүзүндө ар дайым бар болгон инсандар эл арасында популярдуу боло башташат. Азыркы казакстандыктарга же Борбор Азиянын тургундарына өз тарыхы кызыктырат. Ал анын уникалдуулугун көрөт, өзүнө жакын нерсени, түшүнүктүү нерсени алгысы келет. Обретать популярность у людей, современному казахстанцу или жителю Центральной Азии становится интересна своя собственная история, он видит в ней уникальность, он хочет брать за основу то, что ему близко, то, что ему понятно. Казак өнөрү бай жергиликтүү салттардын жана жаңы билим берүү институттарынын кесилишинде өнүккөн. 20-кылымдын биринчи жарымында кесипкөй көркөм мектеп калыптанган. Академиялар, көргөзмөлөр, музейлер жана албетте жаңы ысымдар пайда болгон, көбүнчө аялдардын ысымдары. Салтты заманбаптык менен айкалыштырып, искусствого жаңы көз караштарды жана практикаларды алып келген сүрөтчү айымдар. Алгачкы көрөнүктүү инсандардын бири Гүлфайрус Исмаилова болгон. Сүрөтчү, актриса, сценограф. Ал театрда иштеген, портреттерди тарткан, спектакльдерди жасалгалаган. Анын сүрөттөрүндө көбүнчө казак аялдары сүрөттөлгөн. Аларда кооздук үчүн жасалма кооздук жок болчу. Аларда жашоо бар эле.
Дагы бир ысым Айша Галимбаева. Анын живописи күн нуруна толгондой. Ал натюрмортторду, турмуштук көрүнүштөрдү, портреттерди тарткан. Анын полотнолорунда кадимки буюмдарды, кумараларды, кездемелерди, жемиштерди көрүүгө болот. Бирок бул жөнөкөй нерселерде бүтүндөй маданияттын мүнөзү сезилет. Акыркы 10 жылдыктарда Казакстанда жаңы көркөм бирикмелер, көз карандысыз долбоорлор, эксперименталдык формалар пайда болду. Бул процесстерде аялдар көрүнүктүү орунду ээлейт. Заманбап казак искусствосын Лейла Махат, Сауле Сулейменова, Алмайгүл Менилибаева сыяктуу сүрөтчүлөрсүз элестетүү мүмкүн эмес. Алардын ар бири өз алтынча иштейт. Живопись, видео арт, инсталляциялар, эксперименталдык ыкмалар. Бирок баарын бир нерсе бириктирет. Өлкөнүн тарыхын жеке көз караш аркылуу айтып берүү аракети. Глобально, если посмотреть, есть много разных тенденций в искусстве, в сфере искусства. Можно назвать несколько из них, например... Дүйнө жүзү боюнча карасак, искусствода көптөгөн ар кандай тенденциялар бар. Алардын бир нечесин атасак болот. Мисалы, жасалгалоо колдонмо искусствосы менен жогорку искусствонун классикалык, салттуу, академиялык искусствонун ортосундагы чек аранын биригүүсү же бүдөмүктөшүүсү. Ошондой эле искусство көптөгөн башка тармактар жана багыттар менен бирге иштеген чөйрөлөрдүн биригүүсү. Мисалы, мода, дизайн, фэшн жана искусство. Алар дайыма бири-бири менен тыгыз байланышта. Дагы кандай тенденцияларды келтирүүгө болот? Албетте, туруктуу тенденция бул техникалык прогресс. Башкача айтканда, материалдар, жаңы кошулмалар, санариптик искусство, медиалар, жаңы ыкмалар. Мунун баары эксперименттерге жана искусстводагы жаңы моделдерге, жаңы үлгүлөргө түрткү берет. Соединение, цифровое искусство, медиумы, новые техники. Все это как раз-таки является толчком к экспериментам и к новым моделям, к новым паттернам в искусстве. Кээде искусствого аз эле нерселер керек болот. Дубалдар, жарык жана көргүсү келген адамдар болсо жетиштүү. Бир нече жыл мурун казакстандык бир компания эксперимент жүргүзүүнү чечкен. Галереяда, академияда эмес, түз эле дилердик борбордун ичинде көркөм көргөзмө ачылган. Башында бул кичинекей фотодолбоор болгон. Андан кийин сүрөткө живопись кошулган. Анан идея ушунчалык өсүп, долбоор республикалык деңгээлге чыккан. Уюштуруучулар кызыгуу болоорун күтүшкөн. Бирок мындай масштабты күтүшкөн эмес. Сынакка 1000ге жакын иш келип түшкөн. Көркөм долбоор үчүн бул дээрлик укмуштуу дайсан. Алардын ичинен 200 гана улуттук музейдин экспозициясына кирген. Ооба, биздин компания ар кандай социалдык долбоорлорду абдан колдойт. Анын алкагында спорт, музыка, казак тили жана улуттук айдентика камтылган. Ошондой эле биз өзгөчө басымды искусствого жана анын ар түрдүү багыттарына жасайбыз. Ошондуктан биз колдоо гана эмес, өз күчүбүз менен уюштурууну чечкен Айел Тизгелди долбоору жаралды. Бул долбоор мындан ары да жашай берет деп ишенебиз. Бул жылы 3-чү жолу долбоорду өнүктүрүүнү жана масштабдоону улантабыз. Айтмакчы, бардык катышуучулар казакстандыктар, бирок алардын баары эле Казакстанда жашабайт. Демек, кээ бир иштерди чет өлкөдөн кыска мөөнөттө алып келүүгө туура келди. Муну да белгилеп кетүү маанилүү. Биз көргөзмөнү бир аз эл аралык деңгээлге көтөрө алдык. Албетте, баары казакстандыктар болсо да, бизде чет өлкөдөн да иштер болду. Катышуучулардын арасында кесипкөй сүрөтчүлөр да, жаңыдан чыгармачылык жолуна түшүп жаткан адамдар да бар. Алардын көпчүлүгү үчүн улуттук музейдеги көргөзмө көркөм дүйнөсүнө биринчи жолу чоң чыгуу болду. Кээде бул ондогон жылдарга созулат, кээде мүмкүнчүлүк күтүлбөгөн жерден пайда болот. Иштин темасы ар түрдүү болуп чыкты. Энелик, мүнөздүн күчү, күнүмдүк сулуулук, стереотиптерди жеңүү. Вообще сама тематика. Негизинен биздин конкурстун темасы гендердик стереотиптерге арналган болчу. Бардык иштер коомдогу гендердик стереотиптерди жоюуга багытталган. Тилекке каршы канчалык каалабасак да, алар дагы деле бар. Бардык катышуучулар бул теманы сакташты. Көргөзмөгө келген ар бир адам бул иштерди көрүп, коомубузда аялдардын ролу чоң экенин дагы бир жолу белгилесе дейм. Что в нашем обществе женщина играет большую роль.
Искусствонун бир кызыктай адаты бар. Эркек сүрөтчүлөргө тарых көп нерсени кечирип койчу. Эгер сүрөтчү кедей, кызыктай, ишке берилип кеткен болсо, бул дээрлик романтикалык көрүнүш катары кабыл алынчу. Бирок аял үчүн мындай жолу ар дайым татаалыраак болгон. Анткени анын алдында эркекке дээрлик эч качан берилбеген суроо көп коюлчу. Эмне маанилүүрөөк, искусствобу же жашообу? Тарых бул суроого көптөгөн жоопторду билет. Кээде ар башка. Камилла Клодель гениалдуу скульптор жана Родендин шакирти. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн психиатриялык клиникада өткөргөн. Анын эмгектери көп убакытка чейин устатына таандык деп эсептелип келген. Артемизия Джентилески 17-кылымда катуу сот процессин жана коомдук жаңжалды башынан өткөргөн. Бирок ошого карабастан сүрөт тартууну улантып, Италиянын белгилүү аял сүрөтчүлөрүнүн бири болуп калган. Ар бир доор сүрөтчү аялдар үчүн өзүнүн сыноолорун ойлоп тапкан. Бирөөлөр окуу укугу үчүн күрөшсө, башкалары көргөзмө коюу укугу үчүн күрөшкөн. Үчүнчүлөр болсо жөн гана угулуу укугу үчүн күрөшкөн. Бирок алардын өмүр баяндарында дээрлик дайыма кайталанып турган бир деталь бар. Чыныгы сүрөтчү искусствону кесип катары сейрек тандайт. Тескерисинче, искусство аларды тандайт. Ошондуктан көптөгөн сүрөтчү аялдар эч нерсеге карабай иштөөнү улантышкан. Коомдун күтүүлөрүнө, каржылык кыйынчылыктарга, үй бүлөлүк шарттарга карабастан. Анткени алар үчүн чыгармачылык карьера эмес, дүйнөнү ойлоонун жана сезүүнүн жолу болгон. Наверное, чисто для меня это выбор, сложный выбор, который им приходится делать. Менин оюмча, бул тандоо алар кабыл алышы керек болгон татаал тандоо. Карьерага, жеке жашоосуна, үй бүлөгө, кандайдыр бир каржылык жыргалчылыкка жана коомчулуктун сиздин ролуңузду кандай кабыл алаарына байланыштуу. Демек, чындыгында бул жерде өз ишине болгон чоң берилгендик бар. Менин оюмча, чыныгы сүрөтчү болгондо анын башка тандоосу жок. Ал өз сүрөтү аркылуу иш аракет кылууга, ойлонууга, жаратууга, бөлүшүүгө аргасыз болот. Бирок сырттан караганда бул абдан татаал чечим. Делиться через свое искусство. Но тем не менее, со стороны это действительно сложный выбор. Аялдар живопись, графика, сүрөт тартуу, видео арт, инсталляцияда иштешет. Кээде алардын искусствосу өткөнгө, үй бүлөнүн жана элдин ээсине кайрылат. Кээде азыркыга, шаарларга, технологияларга жана өзгөрүүлөргө. Сүрөтчү аялдар мурда коомдук жайда сейрек айтылган окуяларды айтып беришет. Балалык жөнүндө, энелик жөнүндө, ички күч жөнүндө, жеке жашоо менен чыгармачылыктын ортосундагы тандоо жөнүндө окуялар. Бирок ошол эле учурда алар универсалдуу нерселер жөнүндө да айтышат. Убакыт жөнүндө, сулуулук, адамдык тажрыйба жөнүндө. Всегда бывают определенные тенденции, определенный запрос у социума. Ар дайым кандайдыр бир тенденциялар болот. Коомчулуктун суроо талаптары, алар үчүн кызыктуу нерселер. Сүрөтчү ар дайым бул коомдун бир бөлүгү. Ал башкалардын кызыккан нерселерине кызыгат. Ал башка адамдардан эч кандай айырмаланбайт. Анын сүрөт аркылуу бир нерсе жөнүндө сүйлөшүүнү тандап алганынан башка. Ошондуктан сүрөтчүнүн кызыкчылыгы коомчулуктун кызыкчылыгы менен бирдей. Поэтому художнику интересно то же, что и интересно его обществу. Заманбап сүрөтчүлөр жалпысынан чек араларды аралаштырганды жакшы көрөт. Бүгүнкү күндө живопись мода менен, дизайн сүрөтчүлүк менен, ал эми салттуу колөнөрчүлүк сценариптик технологиялар менен айкалышып кетиши мүмкүн. Жаңы материалдар, жаңы формалар эксперимент үчүн аянтча болуп калат. Бул процессте галереялар, кураторлор, изилдөөчүлөр, көргөзмөлөр маанилүү ролду ойнойт. Алар сүрөтчүлөр көрүүчүлөр менен сүйлөшө ала турган мейкиндикти түзүшөт. Идеялар чогулуп, коомдун өзү менен болгон диалогуна айланган жер. Бул окуядагы эң кызыктуусу анын жаңыдан башталып жатканы. Балким бир нече ондогон жылдардан кийин искусство таануучулар студенттерге 21-кылымдын башталышы жөнүндө Казакстан өзүнүн сүрөтчү аялдарын кайрадан ачкан убак катары айтып беришет. Ошондо аялдар эч качан искусствонун четинде турган эмес экени айкын болот. Алар ушул убакыттын ичинде жөн гана тарыхтын өз бөлүгүн жазып келишкен.